Адам жашоосун лотереяга айлантырбаш керек. Быть, не быть, будет, не будет деген нерсе эмес. Ромашканы любит, не любит дегендечи. Андай алып жашабаш керек. Бул капилет жашоо. Биздин жашообуз субхана реалдуу жашоо. Адам бир нерседен утушу мүмкүн дүйнөдө, туура. Балким ийгилик келип калып, адам машхур, белгилүү болуп кетиши мүмкүн. Дүйнөгө келип бай болуп кетиши мүмкүн. Илим болуп, илимпоз болуп кетиши мүмкүн. Адамдар бир жетишкендик болот да, туура. Мал болсо мал менен, нерсе менен жетишкендик, бунун баардыгы убактылуу. Бирок Алланы таануу, Алла Тааланы таануудан капилетте калып бул утулуш дайыма. Ошол себептен айтып атат да, капилет деген нерсе бул жаман. Капилет деген бул бейгапарлык. Алындай бир жүрөгүн боштук, башка нерсе менен алек болуп калбайт. Мергенчи үй бүлөсү менен алыс болот. Негизи пайгамбарыбыз айтып атат, 3 жакшы жыргал бар деп атат. Мага жагат ошол дейт. Ошонун бирөөсү пайгамбарыбыз айтып аткан, бул эркек менен аял ортосунда мамиле, аял мага жагат дейт. Бул мергенчи, казиночу, жана машина сүйгүч, улактын үстүндө жүргөндөр, жалаң ошонун үстүнө берилип кеткен сенен бала менен болгон жыттоо, аял менен мамиле, ата-эне менен бир тууган менен мамиле деген рахатын ала албайт. Эгерде жүрөгүңөргө ушул бир нерсе келип туруп, баары калган нерсе чыгып кетсе, демек сен капилеттесиң. Кудайым сактасын. Ошонун не себебинен намазың калып кетсе, орозоң калып кетсе, зикириң калып кетсе, даватың калып кетсе, анда кечирип кой. Ал сага толук зыян алып келиптир ушул нерсе. Толук зыян алып келиптир. Ойлоп алачы. Алланы унуттурган нерсе. Бул канчалык, бул Кудай. Уже жалган Кудай. Ла илаха иллаллах. Ла илаха бул өзүнчө, туурабы? Жок кудайчылар. Иллаллах өзүнчө болуп атпайбы? Эми ла илаха деп атса, ошо кудайчаны, азартты, ушундай бир ушуга берилип кетсең, анда Кудайым сактасын, сен кудайча таап алдың өзүңө. Демек ошо капилет деген ушу керек.